Албетте бул өтө оору, өтө катуу оору. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсыдыр бир өлкөдө, өрөөндө, жерде өзүнө ачык түрдө таралып кетсе, сообщениялар аркылуу, телефон аркылуу, Google аркылуу, YouTube аркылуу ал коомго Аллах бир оору берет, анын дабаасын, шифасын эч ким таппай калат дейт. Эмне гана инструменттерди колдонсоң дагы бир оору жугат. Эгер ошол ишти кылсаң, себеби муну пайгамбар айтты. Андай оору менен статистиканы карасаң дагы өтө көп. Катталгандары ошондой, катталбай жүргөндөрү канча. Ошондуктан зинага кыл башка эмес, зинага жакындабагыла дейт. Жакында барба дейт. Нурбек Нургазыга чалды. Нургазынын тоюна 2-3 күн калган. Досум кандайсың? Бир кафеге срочно жетип келбесең болбойт. Эмне болду, не болуп кетти? Мен өзүм текшертирдим. Абалым өтө жаман болуп баштады деп врачка бардым. Врачка кан тапшырдым, башка болду. Мени кайра текшерди. Мен спид болуп калыпмын. Өткөн күн Наргиза эсиңдеби? Ооба, эсимде. Эми ондай нерсени эсетпей, жакында тоюм болот, андайм десе, жок, ал кызга бардым, анын кызы текшертирдим, ал дагы спид экен, ошондон жугуптур. Эгер ал менен сен дагы ал менен болгон болсоң, анда сага дагы оору жуккан досуң десе, мен андай эмесмин, тозамын, башкамын деп сөздөрүн айтып телефондун трубканы коет экен. Коюп биринчи кылган иши барып врачка жолугат экен. Жолукса ал дагы оорукчан экен, спид экен. Оорукчан болуп калган жигит. Тойга 2 күн калды. Тойга токтотууга болбойт, уят кылам, башка кылам, айтор тою болду. Түн аялына азыр келем деп чыгып, сарайга барып, өзүн асуулат. Суицидке барат, өзүн асуулат. Апасы жактан ыйлашты баштайт. Эмне кайсы күнөм үчүн, башка үчүн деген сөздөр аялынын ширин ойлорун бузат. Өзүн асып алды. Оору ошо калып келди. Бир кыздын бактысын бузбаш үчүн өзүн асты. Албетте, урматтуу мусулман туугандарым, Кудайдан коркушубуз керек. Кудай тыюу салган нерседе биз үчүн зыян бар. Аллах аткар деген иште бардыгыбызга пайда бар. Бул дагы тилекке каршы болгон окуялардан атасы колунан келген үйдөгү сыйырын, атын, жылкысын сатып, койлорун сатып, апасы балам окугун, аракет кылгын, бирөөгө жалынбагын, күнүң түшпөсүн, өзүң аракет кылып, иштеп, окуп, аракет кылып, ийгиликтүү адам болгун деп апасынын дубасын берип, карындаштары да колунан келген сумкасы болобу, дасырамалы болобу, ошол нерселерин теге берип, баласын шаарга окууга жөнөтүшөт экен. Биринчи жыл жакшы окуйт. Бул бала дагы погон тагып, элге жерге кызмат кылам, военный болом деп, ошондо военный училищага ушул сыяктуу жерге кирет экен окууга. Кирип окуп жатты, биринчи жыл кыйналды, шалды билбейт, башка. Экинчи жыл квартира снимать этип, ошентип жашашты баштайт. Айылга келбейсиң балам десе, каникулдар дагы барбайт, иштерине чыгып калды, башка болду деп. Бул эмнеден башталды? Батыштын арканда уятсыз дисктерин алып келип үйгө көрүп, фильм, кино, клиптер аркылуу бузулушту баштады балдар. Күндөрдөн бир күн достору телефон чалып, келгин, биз ушундай жакшы балык кармап койдук, жакшы нерсе тутуп койдук сага деп, ошо достору чакырат экен. Бул барса, ошондой өзүгө окшогон бузукуларды таап коюптур. Окуп жатты, окуулары болуп жатты. Атасы телефон чалып, балам бир тууганыбыз кетти атты шаарга. Сен шаарды жакшы билесиң, больницага алып барып, эме кылган, текшертирген. Макул деп баласы дагы больницага текшертирет. Ал айылдан келген апага кан керек болуп калат тууганына.
Бардық. Мен дағы қан тапшырайын сізге деп қан тапшырдырады. Aradan 2-3 gün өтпей эле балаға телефон болот. Мен Шардык областной больницадамын, башкадамын, врачмын, ушундай тез келбесең болбойт. Чуркап келет, жетип келет. Отур балам. Өзү эмне болуп кетти? Отур балам. Отургузуп кайрадан кан алат. Алып, балам сен оору спидке чалдырыпсың. Сен жанында кимдер болгон, башкалардын өмүрүн сактап калыш үчүн алардага айтышың керек десе, жок, мен эркекмин, козел эмесмин, сатпайм башка. Улум, башкалардын өмүрү кетип атат бул жерде. Сактап калыш керек. Эшмет Ташмет деп башка досторун да айтып, бардыгын чакырат. Көрсө 9 экен, 9-дан тең спид чыгыптыр, оору чыгыптыр. Бардыгынан оору чыгыптыр. Бул эмнеден болуп атат? Арзуган 1-2 мүнөттүк кумарды деп. Şu арзуган жериңди башкара албагандан кийин сен кантип ийгиликтүү адам болом деп атасың, кантип бизнес кылам деп атасың, кантип эл жерге кызмат кылам деп атасың. Хидаятты бардыгыбызга, ыйманды хидаятты бардыгыбызга берсин. Аллах ак жолдон адаштырбасын. Haramda haram көрсөтөр андан аз кылсын.